Бул да блогер, мен да блогер деп коем. Блогерлердин кездешүүсү, тирешүүсү деп 1.80ден көп экен. Меники 1.83 негизи. Мына бул жерде бир 15 сотуктай ежевика бар. Анан бул жагында дагы ежевика бар. Астында булар биринчи чыккан бутактар да, мына көрдүңбү, бүрүшүп турат, буларды суугурган. Малиналардын эң алды бул. Ушул мен атам өстүргөн, муну мендер кылбайт. Пресс жакшы экен негизи. Пресстин жөө жакшы. Арзан дагы. Муну кайра жыйнагандачы, муну кыркып эле жыйнап аласың. Бул жакта жашоо өзү мындай рахат турбайбы, Бектенур байке? Ооба. Суу, табият, тоо, жаратылыш бүт барып. Ушу базага эле келсе сизди табышат. Үйүм ушул жерде, офисим ушул жерде, база ушул жерде, пойлам ушул жерде, баарысы ушул жерде. Саламатсыздарбы достор. Биз азыркы учурда ошол жакка съемка кылып келе жатып, Бектенур байкеге жолугуп калдык. Дагы бир жолу съемка үчүн, Бул да блогер, мен да блогер деп коем. Блогерлердин кездешүүсү, тирешүүсү деп. Азыр биз Бектенур байкенин бул жакта малинасы дагы, ежевикасы дагы, мөмөлөрү бар экен, бышып жаткан. Ошол жакка саякат кылабыз. Бектенур байке өзүңүз кеңирээк түшүндүрүп айтып бересиз да. Булар дагы случайно биз могу жерде отурсак келип калды. Төлөгөн. Ассоциацияга дыйкандар үчүн ролик тартып жүрдүк эле деп. Мына биздики бул жерде бир 15 сотуктай ежевика бар. Анан бул жагында дагы ежевика бар. Анан бул жагы малина. Азыр мына малиналардын эң алды бул. Ушул мен атам өстүргөн, муну мендер кылбайт. Атам эң малиналардын алды ушул. Мынакей. Бул не деген малина? Сорт. Бул местный эле, Геракл деген сорт. Көрдүңөрбү? Потенциал өтө окмуш. Мөмөсүн бергенин карасаңыздар достор. Астында экен да бардыгы. Жок, булар мындай. Астында булар биринчи чыккан бутактар да, мына көрдүңбү, бүрүшүп турат, буларды суугурган. Суугурган баягы биринчи майдын канча. Жасында сук болбоду эле ошолор, Ошондон кийин булар стресс болуп, бирок көрдүң, баш жагы курап, бирок астына чыккандары кайра гүлдөгөн да. Анан могу кийинки чыккандары булар суугурган эмес. Быйылкыларбы булар ошондо? Быйыл чыккан булар. Ушунча өсүп кетеби ошондо, мындан баштап? Менин боюм 1.80 достор. Мынакей. 1.80 бар да. 1.80ден көп экен, меники 1.83 негизи. Мынакей. Мунуларды көрдүңөр, потенциалы сон. Эми булар кайсыл учурга барып, мунун баардыгы өзүнүн түшүмү жетилип мындай. Өзү массага киргени августта кирет. Августта жакшы берип баштайт. Мына азыр биринчи астынан жип тарткан болчу. Ичине жаңы өзүп келип атканда, мына азыр бул байкебиз үстүнөн тартып атат. Канча жылдык дедиңиз ошондо? Бул 4-5 жыл болду. 4-5 жыл болуп калды. 4 жыл болду. Буну канча күндө бир терип атасыз азыр эми? Эми кече күнү терип баштады окшойт. Качан тердиңер? Кече териштү. Бир тергенде канча алдыңыз? Билбейм. Билбейсиз, Байке, сиз билесизби? Бир тергенде канча алынды бактан? Башкалар терди го дейм. Башкаларды бул байкем бул жерде ушу ортолорун карап, суугарып, мындай. Биздин байкебиз. Сонун экен. Анан мына монда малина анча-мынча жерде жок да. Атам бул байкебиз жакшы карайт. Жанагындай селитра да көп бербейт. Жана грокс деген Табигый бүт бар. Табигый бир-биргеттерди берет атамчы. Мынакей достор, баягы айтып келебиз го. Көп эле айтып келатабыз, баарыбыз эле малинанын ортосундагы аралык мына 2 метрлик сакталышы керек депчи. Эмнеге андан жакын болуп калса, мына эгерде азыр элестетиңиздер, могул эле менин жанымда турса, мен кантип иштейм аяктан. Бул кире албай калат, адамдар кире албайт. Адамга ыңгайсыз болуп калат да суу караганда. Аны жип менен тартат. Сонун экен. Буюрса булдан жакшы эле түшүм күтүп аткан турасызбы? Жакшы түшүм күтүп атат. Мына могу ежевика. Ежевиканы тиги байкебиз байлап атат. Бул ежевика былтыр. Мунун ортосунда моголар быйыл чыккан бутактары да. Жаңылар. Жаңы. Жайлап чыккандар. Былтыркы бутактары мына моголар. Ушулар быйыл түшүм бериш керек эле да. Анан кышында суук болуп, быйыл түшүм бере турган бутактардын баарын суугуруп кетти. Себеби дегенде биз муну жаппаган болчук. Өзү күзүндө мону ушундай кылып жаткырасың дагы. Үстүнө агроспан мененби же чөп мененби жабыш керек да. Жылуулаш керек. Саман деле боло берет. Саман деле боло берет. Биздики жабылбай алган болчу. Убакыт болбой бирдеме болуп, жабылбай калып кетип, анан кышында суу катуу болду. Ушуна суугуруп кетти полный. Моларчы. Бул эми азыр жаңыдан чайлап баштаган турабы мисалы? Жок, болбойт эми. Түшүмдөр бербей калат. Быйылкы жылы мындайча айтканда түшүмүбүз жок да. Ошо кичине азастан бар экен. Так мына моголар эми кийинки жыл түшүм берет могу. Булар кийинки жыл түшүм берет. Азыр мына могу байлап атат, кайра күзүндө муну жаткырып туруп. Быйыл болсо бойго, тамырга иштемей турбайсыз дикан да? Быйыл түшүм бербейт эми. Анан атам ушундай жөнөкөй кылып эле мондай кылып ушул эле аз байлап коет.
Пресс-чип жакшы экен негизи. Пресстин жөө жакшы. Арзан дагы. Муну кайра жыйнагандачы, муну кыркып эле жыйнап аласың да. Зым тартып койсоң, зымды кыркып албайт. Зым негизи мындай тарткандачы, мөмөнүн бутактарына мындай тоскоолдук бербейт бекен? Жок, баягыдай бербейт. Тытып деген сыяктуу. Жок. Сонун экен. Малиналар азыркы учурда Бектемир байке алып атасыздар. Канчадан болот? 230-240 сомдон алып атабыз килограмм. Бул жактагылардын баары эле алып келип атат. Биздикилер азыр топтошот, азыр жакта хавайнигибиз бар, ошол жакта топтошот. Мынакей малина. Клубникаларчы? Клубника 200-230 сомго чейин болуп атат. Мынакей достор. Сон. Немелер дагы. Мынакей. Жей бересиң да жаман көрөсүңөр, айла жок. Ошону жеп көрүш керек. Молар мына бул башынан гүлдөп баштайт, мындай астына чейин гүлдөйт. Мындан кийин түшүн бере берет. Геракл дедиңиз, Геракл деген сорт деген. Сонун экен. Тияктан дагы азыр биз бирөөнкүн көрдүк, аныкы деле Геракл окшойт анда. Геракл местный. Полька полана эми көбөйүп келип атат да. Полька полананын бою мынчалык өспөйбү ошондо? Өсөт, жакшы караса. Карагандан, Караганда. Мына могу жерде прием алабыз. Бул могу яш жыйылат. Ар жакта сезон азыр азыраак болуп атат. Ошол жакта яштер жыйылып турбайбы? Ошол жерде приемный пунктубуз бар. Достор, мындай даректи түшүнүктүү кылып айтып кетейин. Туңгуч районуна келатканда Горький көчөсү менен Чолпон ата көчөсүнүн кесилиши бар. Ошондон түштүктү көздөй мындай айдайсыздар да, түз быстроток деп коет, сонучу. Ушу менен түз келесиздер да. Түз келгенде эле ушул жерден ушул чоң здания сиздер тосуп алат. Бул жакта жашоо өзү мындай рахат турбайбы, Бектемир байке? Ооба. Суу, табият, тоо, жаратылыш бүт барып атат. Могу эки каналдын ортосу. Бул жагы дагы. Бул жер пустой болчу. Таш болсо керек, Таш болчу. Ушуну атам казып, анан ушул могу водоканал менен контракт договор кылып, жашылдандырам депчи. Анан кийин ушул жерде кылгам да. Тиги башына чейин турат го, ошого чейин. Башына чейин, ошол жерге чейин. Бул жагы өйдө жакта мостко чейин кылган. Мына сонун болуп калды могу жер. Бул да ежевика. Бунун түшүмү тияка караганда жакшыраак экен, мынакей. Бул да түшүм бар экен кичине. Түшүм бар экен да. Негизи мулар бүт баштап пишти. Ушул ежевиканын бизде эмеси кандай потенциалы? Потенциалы жакшы. Эми бул малинага окшоп көп объемдо сатылбаса дагы Казакстандын ассортимент катары сатылат. Бирок кымбат кетет. Эми кээде баасы түшүп кетет. Маса көбөйгөндө. Мынакей достор, ушундай табигаттын койнунда таза, сонун ежевикаларды өстүргөн Бектемир байкенин сатында болдук. Эгерде сиздер клубника же малина деги эле мөмө өстүрүп, каяка сатам, кантип сатам, анан Бектемирдин адреси каякта деп сурап жаткан болсоңуздар, бул жакка да жазып коебуз. Анан дагы бир жолу түшүнүктүү кылып айтып кетейин. Горький көчөсүнөн келатканда Чолпон ата менен кесилишет. Ошондон түштүктү карай ушул быстроток агып турат. Ошол жерде жээги менен түз келсеңиздер, чоң мынакей ушул жашыл эме тартылып турат го, баннер. Ошол менен сиздерди тосуп алат. Бектемир байке өзү тиякта, мынакей. Биякта кыялданып, иш кылганга да сонун экен, чын айтканда. Дыйкандар Бектемир байке сурашат да. Кантип жолугам, анан өзү менен жолуксам болот эле депчи. Ушул базага эле келсе сизди табышат. Үйүм ушул жерде, офисим ушул жерде, база ушул жерде, пойлам ушул жерде, баарысы ушул жерде.